$60 000 сураган Өзбекстанда. Тугандар, $60 000 берилбей аткан Кочкордон кой алсаңыздар бекер токтотуп бересиздер. Туурабы? Койдун баары ушудан качып атат да. Ушудан качып атат. Мына тугандар, дагы бир айтып коеюн, аты эмне? Сүттүү булак деген. Сүттүү булак. Бул кочкор өтө мындай жоон кочкор, энесинен дагы каны таза, атасынан да каны таза кочкор да. Тазаган кочкор экен да. Атасы жана атактуу Шарпей деген кочкор болгон. Аны $171 000 сураган, анда берген эмес да. $171 000 берилген. $171 000? $171 000. Ойбай. $160 000 сатылган Франкел кочкордун бир туган иниси. Жүз боюнча ушул козу кочкордун ата теги абдан күчтүү болуп атат да. Дүйнө жүзү боюнча мына Жүз боюнча дающий деп коет. Ушу козу бергендери, бутунун жоондуктарын байкаңыздар. Ушул качан тиктигин байкаңыздар, кулагынын жатышын байкаңыздар, гарбаносун байкаңыздар. Мунун кулагы азыр ушу турушта 24 сантиметр узундугу болуп атат. Ширинасы где-то 13,5 сантиметр болуп атат да. Бул ошо айтылуу Титаник деген кочкордун кызы. Бул Шарпей деген кочкордун прямой кыздары, акыркы кыздары деп ушул орус бар, дядь Коля деген ошо Шарпейдин эзи. Нурсултан ошол акыркы патрон деп коебу, ошондой деп алып келдик. Ушул селекцияга, бу дагы селекция. Буну дагы Кудай буйрса биз Тундрага 80-дин линиясы кошобуз деп аракет кылып селекция жүргүзүп атабыз да. Блондин деген кочкор, анда 80-дин прямой баласы. Канакей. Ал козунда Кудай буйрса сатып алып келдик. Ассаламу алейкум, мынакей туугандар, караңыздар. Таластагы Арашан койлордун фермасына келдим туугандар. Арашан эле керекпи сиздерге, мынакей. Четинен тартып берем, караңыздар. Таза, эң таза Арашандар, Афган койлор, кочкорлор, кыскасы мен сиздерге Кудай буйрса бүгүнкү чыгарылыш кой багытында Арашан тармагын жакшы өздөштүрөм деп кой издеп жүргөндөр болсо, козу, кочкор издеп жүргөндөр үчүн бул видео Кудай буйрса аябай пайдалуу жана кызыктуу болот деп ойлойм. Сарайына келдим. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Нурсултан Таксыр, Алла разы болсун. Кандайсыз? Козулардын баарын экватордан чыккандагыдай кылып таптаза өндүрүп аткан экенсиз, Кудай буйрса. Аракет кылып атабыз. Жакшы экен. Анда мен четинен суроо берип баштайын. Суроолорго так жооп бересиз. Бул баары бир короодон өзүңүз туудуруп өстүрүп атасыз, Бир короодон. Но канча айлык козулар? 4 ай, 5 айлык козулар да. 4 ай, 5 айлык козулар. Канча жылдан бери ушул Арашан менен алектенесиз? 2018 баштаганбыз. 2018 баштап, 2018 жылдан бери баштап, уже 5 жылда бир кыйла опыт топтоп, иргеп тазартып койгон экенсиз да? Кудай буйрса 5 жылда ушундай показательге жеттик эми. Жакшы, Алла разы болсун. Бир короодон мына туугандар, ушундай Арашан коз издеп жүргөндөр болсо, ушул Нурсултан Таксырдын сарайына келесиздер. Анда эмесе ушул бааларын канчадан коюп атасыздар? Баалары ошол 60 000ден 150 000 сомго чейин бар. Негизи жакшылары бар дегендей. Экстерьерине жараша, кулагына, жатышына, анан кийин кан жагында карайбыз да. Кан жагы. Тазалык жагында. Негизи баары эле Арашан деп, кызыл болсо эле Арашан деп атпайбы? Баасын ар кандай айтып эле. Эмнесине негизи маани берип, кантип тандаш керек буну? Өзү Арашан эми бул кулактан бир дегенде байкаса болот, куйругунун разрезинен байкаса болот, жоондук, анан кийин сулуу болот да Арашан. Сулуу болот. Но бойлору ушул 4 ай, 5 айлыктарга жакшы экен, чоң экен же? Bundan да чоңоёбу булар эми? Эми азыр булар жаңы козу да. Козу. Булар 2 тишке жакын Кудай буйрса өсөт да, аябай өсөт да. 10 айга чейин булар эт толтурат, анан кийин резко өсүп кетет да, даже. Негизи өзү Булардын прививкаларынын баары, справкаларынын баары бар. Бар. Бунун атасы кайсы, атасы? Атасы жана Шарпейдин прямой баласы, Сүттүү булак деген кочкор. Каякта ал? Жерде турат. Биякта короодо турат, Туугандар, бул кочкоруна тартып беребиз. Койлор жакка өтпөйлү, койлор жакка. Мына туугандар, караңыздар, негизи эле бул Нурсултан Таксыр чынында эле 5 жылдан бери опыттуу болуп калыптыр, караңыздар. Койлордун баарын иргеп, Нову койлор канчадан, мисалы үчүн, аябай жакшы чоң койлор экен, баары кулактары да чоң. Арашанбы булар да? Жок, булар Афган койлор. Булар Афган. Таза Афган привозной койлор да бул. Таза Афган привозной койлор. Элита койлор. Элита койлор, Чын эле элита экени көрүнүп турат туугандар.
өзү негизи Афгандагы 3 түр кою бар экен да бул. Средний эме өтө начар бар экен, анан кийин средний бар экен, анан элитасы бар экен да. Ушул койдун баары элита койлор да, могу жерде. А могу кара койлорчу? Бул кара койлор өтө кандуу койлор да, булар да арашан. Булар арашан, булар Афган. А, могулар арашан, булар Афган. Афгандан туулган кочкорлор барбы буякта? Коз кочкорлор. Коз кочкорлор. Араша менен эмне айырмасы бар мындай? Козларды түшкөндө билинеби? Айырмасы кан да, баягы эле. Кан. Кан деген мисал үчүн могу жерде кара койдун баардыгы турат го. Ооба. Ошо кара койдун баардыгы бул жана Кенжебек Бокоев деген байкебиз бар, ошонун коргосунан алганбыз да бул кара койдорду. А Кенжебек Бокоев, Кенжеш байкени көптөр тааныйт, канча жылдан бери селекциялык жыл эме кылып жүргөн койлор да буларчы. Өтө мыкты койлор бар. Бул жерде Нарымбек деген аралдан бир байкебиз бар, анын да коргосунан келген койлор бар. Кыскасы тандап уже көбөйтүп тукумду мындай бир сандан сапатка өткөрүүгө чоң салым кошуп атат экенсиз да? Буюрса аракет кылып атабыз, эми болбой эле кан негизи кандуулукту караш керек экен да. Жана жылкыда деле күлүктүн баласын иштейт го. Ошо сыяктуу эле бул арашанда дагы мындай канга өтө басым жасаш керек да. Негизи туугандар, урматтуу фермерлер, чынында эле сандан сапатка келе турган убакыт келди. Мен мал базарды тартып жүргөндө ошо арашан койлорду тартканда көбүңүздөр кызыгып комментарий жазып атсыздар. Мынакей Кудай буйрса силерге ошол силердин пикириңиздердин берекетинде Нурсултан Таксырдын сатка ушундай чыгарып жаткан койлорун, козуларын, кочкорлорун келип силерге маалымат алып тартып берип жатам. Анан Нурсултан Таксыр, мисалы үчүн бирөөлөр бар да, жаңы ушундай кой багытын көбөйтөйүн деп атат, билбейт, базардан алайын дейт, алданып калышы мүмкүн туурабы? Өзүңүз келип мынакей бул Таксыр алдабайт, өзүңүз таза канын айтып, таза эмес канын айтып, жана кандай кылып дарылаш керек, кандай кылып өстүрүш керек, кандай кылып багыш керек, бүт үйрөтүп бересизби? Кыскасы сопровождение деп коет го. Же алдың болду, кеттиң өзүң бага болду дебейсиз да, кыскасы туурабы? Жок, эми ар бир нерсеге мээнет кылыш керек да. Ошол баягы ар бир нерсенин өзүнүн жолу бар да, илими бар, туурабы? Буларды деле туура карап, туура неметпесе, буларда деле оору бар, буларда. Оорутуп алышы мүмкүн. Вакцинасын сайыш керек, убактысында дарылаш керек дегендей. Кыскасы баарын үйрөтөсүз. Ооба, буюрса айтып турабыз. Жакшы экен. Мисалы, могу баалар канчадан, могу арашан койлор канча, анан могу Афган койлор канча? Афган койлор буларды 50 миң сомдон чыгарып. Булар 50 миң сомдон, Неге 50 миң сом дейт да? Бул 50 миң сомдун себеби бул биздин өзүбүздүн кымбат кочкорубуз бар, ал жерде азыр көргөзөбүз да, Сүттүү булак деген кочкор да. Ошого токтотуп берип атабыз да, биз да бир аз элге кызмат кылайын деген ниет болуп атат да бул жерде. Туугандар, караңыздар, бул койду өзүн эле алып кетпестен, ичинде асыл тукум кочкордон токтотуп, ичинде Кудай буйруса, аман эсен туулса, козусу менен кетет. Козусу менен кетет. Козусу сатса эле 60-70 миң доллар, 70 миңге чейин турабы, 80 миңге чейин. Мына туугандар, мынакей Нурсултан Таксырдын биз Нурсултан Таксырдын номерин калтырабыз. Чын эле ушундай кой багытына өтүп, койду кантип көбөйтөм, кимден кеңеш алам деп жүрсөңүздөр, келип өздөрү да тандап бере жүрүңүз, кочкорго барайлы анда. Мынакей ушул козулардын атасы ушулбу? Могу жерде козулардын атасы ушул. Чоң экен, бою канча бунун? Бою метр бул бою. Метр. Жоонлукту караңыз. Жоон чоң экен, чын эле. Бул кочкор Шарпейдин түзмө прямой баласы да. Өзү дагы сулуу, өңү да ачык, куйругун разрезин бир. Бул кочкор сатылабы? Жок, бул кочкор өзүбүз коюп атабыз. Өзүңөргө, эми кымбат кочкор да бул аябай, Бул колу кезинде эле биз буну 10 миң долларга алганбыз да. Козу кезинде 10 миң долларбы? Алдандай кезинде эле. Bunun hazır bazı çok kendi. Bunu uağında 60 bin dolarga сураган Өзбекстанда. Тугандар 60 миң долларга берилбей аткан кочкордон кой алсаңыздар бекер токтотуп бересиздер. Туурабы? Бу жерде койдордун баары ушудан качып атат да. Ушудан качып атат. Мына тугандар, дагы бир айтып коеюн, аты эмне? Сүттүү булак деген. Сүттүү булак. Бул кочкор өтө мындай жоон кочкор, энесинен дагы каны таза, атасынан да каны таза кочкор да. Тазаган кочкор экен да. Атасы жана атактуу Шарпей деген
кочкор болгон. Аны 171 миң долларга сураган, анда берген эмес да. 171 миң долларга берилген. 171 миң доллар? 171 миң доллар. Ойбай. Аластар берген. Мына сага туугандар. Ушундай койлорду жараткан Аллага мактоолор болсун. Ушундай койлорду өстүрүп багып аткан ушундай инсандарга Алла ыраазы болсун. Туугандар, мынакей бир кородон ушундай арашан койлорду, козуларды издеп жүргөн болсоңуздар, мынакей эң популярдуу, таза кандуу кочкорлордон токтогон койлорду да алсаңыздар болот. Видеого лайк басып коесуздар туугандар. Мен колуман келишинче маалыматтарды бердим. Дагы кандай маалыматтар бар? Маалымат болгон эми бунун экстерьерин бир карап койбойсузбу? Экстерьерин өзү негизи азыркы учурда где-то бир 170 килограмм да. Өткөндө 180ге чейин чыгардык. Азыр арыктады да, могу койдун баарын эме бир аз куупчу. Азыр кичине тартылды да бул, будан да чоңоёт өзүнүн убагында, 4,5 жашта. Жашы 2,5 жашта. Мына туугандар, караңыздар, 60 миң долларга берилбесе бул канча миң доллар болгондо өзү? 100 миң доллар го дейм анда. Аман болсун, көз тийбесин. Ушундай кыргыздын бардык фермаларын ушундай асыл тукумга өткөргөн инсандар көбөйө берсин. Видеого лайк басып коесуздар туугандар. Булар дагы таза экен, булар да сулуу кочкорлор. Бул койлорчу? Бул сарайдын баары эле кой экен го, арашан, Бул койлор элита койлор да булар. Булар дагы могу четтеги кой Мадан Аксакалдын короосунан келген кой. Булар деле сатылып баазы кезде? Булар сатылбайт. Тиги наркын соосо Форман деген кочкордун энеси ал. Форман деген. Тиги жерде козу кочкор турат, ал танкер деген козу эме, танкер деген жанагы 150 миң долларга сатылбаган кочкордун, сатылып кеткен кочкордун баласы ошол, түзмө-түз баласы. Биз дагы селекция кылып, ушу жай-жайдан иштеп, улам жакшы кандарды алып келип, жакшы козу кочкор, жакшы эме козу чыштаган дающий деп коет. Ошол өзү арашанын баккан чөйрөдөчү. А ошо дающийди издеп, ушул танкер жана Франкел деген азыр ошол кочкор аябай популярдуу болуп атат. 80-nin каны. Биз ушу Шарпейдин каны менен 80-nin каны кылып анан бунун Сүттүү булактын кыздарына ушул Тундра деген кочкорду кошоюн деп аракет кылып бул кочкорду сатып алганбыз да. Бул кочкорду биз 8 күндүк кезинде 8 миң долларга сатып алганбыз. Алда кичинекей козу кочкорду. Терде койлор турат, берде жалаң 2,5 миң доллар, 3 миң доллар, 300 миң сом, 400 миң сомдук койлор бар бердечи. Анан кыскасы мен тамаша эмес сарайга келип турмун да. Эми биз дагы ушу селекция кылып аракет кылып атабыз. Жакшы, ушундай инсандар көбөйсүн. Мынакей туугандар, силерге арашан эле койбу, мынакей издеп жүрсөңөр мына бир кородон көрүңүздөр, видеого лайк басып коюңуздар. Сандан сапатка өтөйлү. Ушинтип кагыратып 100 кой бакканча турабы? 10 кой бага турган болсоңуздар, 100 койдун да баазынан кымбат экен да турабы? Туугандар, могу кочкор 4 айлык кочкор экен, караңыздар. 160 миң долларга сатылган Франкел кочкордун бир тууган иниси экен. Атасы танкер деген кочкордун баласы. Белгилүү танкер деген кочкордун баласы экен, караңыздар туугандар. Жана 8 күндүктү 8 миң доллар алдым деди да. 8 күн кезинде 8 миң долларга сатып алганбыз. Азыр ушу турушта Бишкектен уйгурлар 25 миң доллар берип атышат. Биз сатпай атабыз да. 4 айлык бул деген кочкор туугандар бир жип экен да. Кудай буйруса. Анан бул кочкор деген ушул 80 деген жоон кочкор болгон. Ошол кочкордун неберелери болуп кетет да. Кулагы да аябай чоң турбайбы? Кече выставкада ушул 80-nin линиясы аябай күчтүү болуп, биринчи месталарды алып, вестен дагы, бойдон дагы, экстерьерден дагы бүт жактан биринчи место алды Карабалда да выставкадан. Кыскасы бул таза кан экен да. Бул таза кандуу кочкор, бунун энеси да күчтүү, Береке деген айтылуу кой бар. Ал койдун баласы 231 килограмм болуп чемпион болгон. Книга Гиннесуга кирген койдун баласы болгон Камыш деген. Ошолдун линиясынан эне жагы Берекеге барып такылат, ата жагы 80ге барып такылат да. Жет атасынан бери жаттапсыңар го. Эми ушу селекция деп жүрүп атабыз да байке. Селекцияда туура кан куш керек, аттар деле чуркап атат, айгырларды деле ушул канды чуркаган айгырдын баласы чуркап, аттарда деле ошо кан. Бул деле жылкыга окшош да. Бул деле жылкыга окшош да. Кан куш керек. Чистокровная скаковая лошадь дегенде эле таза кандуу арашан, месосальная порода овец арашан деп. Бул дүйнө жүзүндө бизде
азыр Кудай буйрса ошо Кыргызстандын койлору, кочкорлору абдан баа болуп атат да. Кыргызстандыкы. Ошол биз жана английская чистоколорунда болгондой эле кыргызская мясосальная порода овец болуп, Кудай буйрса жакшы көрсөтүктөргө жетип атабыз. Мына ушундай туугандар, ушундай селекцияны кууп, кан кууп, асыл тукумга алып келип аткан ушундай ишкерлердин мээнетинин артынан Кудай буйрса дүйнөгө таанылат экенбиз. Кыргызстан боюнча мына азыр даже дүйнө жүзү боюнча ушул козу кочкордун ата теги абдан күчтүү болуп атат да. Дүйнө жүзү боюнча мына Дүйнө жүзү боюнча дающий деп коет. Ушу козу бергендери, бутунун жоондуктарын байкаңыздар. Ушул качан тиктигин байкаңыздар, кулагынын жатышын байкаңыздар, гарбаносун байкаңыздар. Азыр караң болуп калды, өңү да аябай ачык, жакшы кочкор да бул. Ушундай кочкорлорду жараткан Алла мактоолор болсун. Машалла деп коюңуздар, көз тийбесин. Анан могу эми канча айдан кийин эми бул койго кошо баштайт? Быйыл ушул жана көргөзүп аткан Сүттүү булак Шарпейдин линиясын кошуп атабыз. Анан эмдиги жылкы Кудай буйрса ушул кочкорду коюп, ушул кочкордон тукум алабыз деп ниет кылып, ошо $25.000 берсе да сатпай отурабыз да. Урматтуу туугандар, мынакей мен силерге дагы кайталап коеюнчу. Мына ушул таксырлар менен төмөндөгү номерди калтырабыз. Байланышып, бекем тыгыз мамиледе болуп туруңуздар. Кудай буйрса булардын мээнети зор экен, мен өзүм көрдүм баарын. Көп акча салып, ушул селекцияны канды тазартып, ушундай асыл тукумга алып чыгыш деле өзү туугандар оңбогон акчаны, оңбогон мээнетти талап кылат. Мына ушул таксырлар менен байланышып, тыгыз мамиледе болуп туруңуздар. Ушул кочкорлордон да келечекте тукум аласыздар. Эгер чын эле ушундай асыл тукумда арашандарды көбөйтөм деп атсаңыздар, туурабы таксыр? Кудай буйрса, келиңиздер, артында турган койлордун баары дающий койлор. Карабылдын линиясы бар. Айтылуу Тимир Байкенин коросунан келген койлор бар, Мадан Аксакалдан келген койлор бар. Ушул койлордон түшкөн таза кочкорго да кошулуп атыптыр. Ушул койлордон түшкөн кочкорлорду, козуларды сатып баштайсыздар, туурабы? Сатылып уже турат тиги жерде. Жанагы мен тарткан ушулардан түшкөн кочкорлор. Ушулардан түшкөн кочкорлор бар арасында. Туугандар, мынакей асыл тукум издеп жүрсөңүздөр, базарды издеп кыйналбаңыздар. Мына ушул жерге келиңиздер, түз эле. Дагы кандай асыл тукумдар бар бул кочкордон башка дагы? Бул жерде айтылуу Титаник деген кочкордун кызы бар. Бул эме Кудай буйруса 7 ай болду бул эмеге. Буну дагы биз ушу селекция кылып, иштеп, аракет кылып, ушудан бир козу кочкор алып, биз дагы өзүбүздүн селекцияны баштадык да. Кулагына дагы маани берет да, туурабы негизи? Ошо кулагына эң башкы маани берет, гарбаносуна берет, төшүнүн кенендигин көрүңүз. Кара, бери карачы. Төшүнүн кенендигин көрүңүз, куйругунун разрезин көрүңүз. Мунун кулагы азыр ушу турушта 24 сантиметр узундугу болуп атат, ширинасы где-то 13,5 сантиметр болуп атат да. Бул ошо айтылуу Титаник деген кочкордун кызы. Кызы? Бул эми канча айлык бул? Бул 7 айлык козу. 7 айлык. Бул качан кочкорго кошулат? Бул эми Кудай буйрса эмди жылы ушул тундрага кошобуз деп ниет кылып атабыз да. Тундрага ушул кошулат, Ушул эмени буга тамашалап Журкан деп кличка коюп коюшуптур, тиги кулагына оронуп жатып алсаң болот депчи. Кыскасы буну тундрага Журканды коебуз. Журканга тундраны коебуз да, Кудай буйрса. Сөйкө салып коюптур да буга. Кудай буйрса. Туугандар, ушундай селекция жүрүп атат. Селекцияга деле мээнет керек. Чыдаган киши чыдайт, акчасы дагы, мээнети дагы чын эле оор экен. Ушундай таксырларга Алла ыраазы болсун. Могул жерде өзүңүздөр көргөндөй мынакей кеминде $3,000 койлор. Кеминде $3,000 койлор. Чоң бою 90дон өйдө койлор көрүп атасыздар. Мына жана мен силерге тартып берген кочкорлор, козу кочкорлор, мына ушул койлордун балдары. Өзүңүздөр көргөндөй мынакей могул $60,000 берилбей аткан кочкордун балдары. Келиңдер кыскасы. Туугандар, асыл тукумду көбөйтөлү жалпы. Мына бул акыркы Шарпей деген кочкордун прямой кыздары, акыркы кыздары деп ушул орус бар, дядь Коля деген ошо Шарпейдин эзи. Нурсултан ошол акыркы патрон деп коебу, ошондой деп алып келдик ушул селекцияга. Бу дагы селекция. Буну дагы Кудай буйрса биз тундрага 80дин линиясы кошобуз деп аракет кылып селекция жүргүзүп атабыз да. Буну канчага алдыңыз шуну? Ушул козуларды $2,5 алып келдик эмеден, дядь Колянын коросунан. 12 баш алып келдик быйыл, Кудай буйрса.
ошо өзүбүз дагы жылда кочкор алмаштырып, кой алып келип, ушул селекция кылып, аракетибизди кылып атабыз. Азыр бул жерде дагы бир козуну көргөзөбүз. Блондин деген кочкор, ушул Блондин деген кочкор анда 80дин прямой баласы. Канакей. Ал козуну да Кудай буйруса сатып алып келдик. Муну да $2000 алып келдик. Кара Балтадан алып келдик. Бул дагы бул ошондо Блондин деген танкер. Бул да ургач козуларды биз кан огуштуруп атабыз да жылдачы. Анан 80 линиясына коюп атабыз, Шарпейн линиясына коюп атабыз. Бул козу Блондиндин прямой кызы. Бунун да 6 ай. Бул аттар боюнча туугандар негизи арашан багып, кызыгып, кан кууп жүргөндөр үчүн кызыктуу болуп атса керек. Кызыктуу болуп атса, эми биз өзүбүз кызыгып атабыз. Биз ошол Блондиндин кызы деп ошо прямойду алып келдик да. Бул Блондиндин кызын кайра Кудай буйруса тундрага дайындайбыз. Тундра коюп көрөбүз. Наркы жылы сүттүү булакка коюп көрөбүз, шылып. Эми кайсыл линиядан кандай кан келишерин көрөбүз да. Эми селекция жүргүзүп атабыз Кудай буйруса. Сонун экен, фермаңыз чын эле берекелүү болсун. Дагы бизде Кыргыз элине жерине тоодо койлорубуз бар. Бу жерде жалаң ушул алкалган койлорубуз болчу да, тоодо да койлорубуз бар. Бул сарайда мен көргөм жерде канча баш жүрөт? Будан тышкарыда койлор барбы? Будан тышкары бизде дагы маточный поголовье көп. Бизде 250 матка бар тигил тоодо. Бизде ошо сүттүү булак деп койгонубуздун себеби ошо сүттүү булак өзөнүндө бизде сарайыбыз бар. Ошол сарайда турат да койлор. Анын ургаччы козулары дагы көбүнчөсү ошол жакта. Анан берге ушул иним келип багып, анан берде продажага ушул жерде продажага деп алып туугандар, бул сарай элге ыңгайлуу болсун деп таластын өзүңүздөр көргөндөй витрина экен да, турабы? Витринада таластын өзүнө элге витрина кылып, таласка жакын келип, көрүп, тандап сатыла тургандарды четинен тандап кете берет экен. Келиңиздер, көрүңүздөр. Ошол биз дагы канча жылдан бери селекция жүргүзүп атабыз. Жөн фермерлер эмес туугандар, өзүңүздөр деле багыңыздарды бересиздер. Бутунун жоондуктарын караңыздар, белинин узундуктарын караңыздар, разрезтерин караңыздар. Могой Форман деген айтылуу, Форман деген кочкордун энеси картайып калып, ушу колго багышка туура келип атат. Наркыл Мадан Аксакалдан келген кой. Наркыл кой болсо Тимур деген айтылуу чүйдө кантта байкебиз бар, ошонун коросунан чыккан кой. Эми берде койдун баары жоңгороодон чыккан койлор эмес да. Кыскасы тандалма койлор экен да. Кыргызстанда номер 1 короолордон, номер 1 кандардан чогултуп селекция кылып атабыз да биз дагы Кудай буйруса. Эми мал базардан ушу арашандар тартып жүрбөйүнбү? Анан мындай чоң кочкорго окшогон койлорду чын эле көрбөгөм. Мал базарды көп эле тартып атам арашандарды. Чын эле ургачы кой болсо дагы өзүңүздөр көргөндөй кочкордой болуп турат да, мына чоң экен. Тандалма. Кулактары чоң болуп, гарбаноз болуп, беттерин ачык болуп, куйруктар разреси ошол нерседен байкаса болот да. Зекетин берип атасызбы? Зекетин обязательно беребиз. Машалла, туугандар. Кандай иш кылсак да, бизнес кылсак дагы зекетин бере турган болсок, берекелүү да болот, Алла ыраазы болот, ахиретибиз да курулат. Аны да унутпаңыздар, учурдан пайдаланып, кыстырма кылып дават кылып кетейин сиздерге. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Кыргыз элин ушундай кой аркылуу болсо дагы дүйнөгө таныта бериңиздер. Көз тийбесин, машалла деп коюңуздар. Берекелүү болсун. Соодаңыздарга береке. Рахмат байке, сизге да ишиңизге ийгилик. Видеону жыйынтыктайын туугандар. Жакшы короолорду, жакшы нерселерди элге жеткизип жүрөбүз. Комментарийге жазып коюңдар, дагы кайсы короолорду келип тарт десеңиздер, макул жылкы багыты болобу, уй багыты, бука багытыбы? Кыскасы бир жылкылар да бар бизде. Кахрамандын прямой балдары бар, прямой кыздары бар. Кахрамандынбы? Бойка деген кочко эме айгырдын бал эме бир туугандары бар. Аларды качан тартабыз? Ат багытында дагы биз жакшы эме селекция жүргүзүп келатабыз. Аякта да. Бир эле кой менен чектелбеген күлүк бээлерибиз бар. Тамаша эмес фермерлер экен туугандар. Келсеңиздер баарын көргөзүп беребиз. Бул туугандар мынакей комментарийге калтырыңыздар. Кыскасы кыргыз элине бир мотивация боло турган сарайлар болсо, бир сандан сапат көтүп аткан уй багытыбы, кой багытыбы, жылкы багытыбы ошондойлор тартып, биз кыргыз элибизге бир аз болсо салымыбызды кошойлу. Анда эмесе туугандар, лайк басасыздар, негатив комментарийди жазбаган аракетин кылыңыздар, ушундай ишкерлерди колдоп, өзүңүздөр дагы бир жакшы жылуу сөзүңүздөрдү айтып коюңуздар.
Жай сыласам. Туугандар, караңыздар бул жерде бул таксырлар бир эле арашан асыл тукум койлор эле эмес, жылкылар менен да ушундай селекция кылып араңдаштырып келеткен. Кандай болот? Бул белгилүү Роза деген күлүк байтал экен. 2018-де эгемендүүлүктө чабылган Роза деп видеодон да көрсөңүздөр болот экен. Буну күлүк таптагандар бул Роза деген күлүктү баары жакшы тааныйт экен. Туугандар, бул ошондо кайсы жылы коштулар буну кахраманга? Так, 2021-жылы кошкондо ургач тууду. 2020-жылы тууганда Кахраманга алып барып коштук. ургач бул кахрамандын кызы экен ошондо, прямой кызы, Эме $1000 берип коштурганбыз Ильяс Байдиге Лазова. Жакшы экен бирок, туяктары, бакайлары да узунбай ого, Ошо күлүк таптагандар эми баалайт. Күлүк таптагандар баалайт, анан эгер күлүк менен көп дагы түшүнбөгөндөргө айдымкеле ат көрүнүп атышы мүмкүн, бирок туугандар асыл тукум баалары асман чапчыса керек булардын. Эми биз Анан кийинки кошкондо мынакей кахрамандын прямой баласы кулуну эркек туулуптур, жакшы болуптур. Мүчөлөрүн караңыздар. Машалла, көз тийбесин. Ушундай макулуктарды жараткан Аллага мактоолор болсун. Кахрамандын прямой баласы. Басын келтирсе бересиз деп Жок, вообще сатылбайт. Вообще сатылбайт. Эми туугандар, Буга өтө зор чоң мээнет кылдык, бул вообще сатылбайт. Өзүбүз ат кылып, Кудай буйруса минип чыгайын деп турабыз. Минейин деп атабыз. Ушу өзүбүздүн короодо бир жакшы айгыр байланып турганы жакшы болот. кийин бир чоңойгондо дагы ушул эркек кулуну чоңойгондо дагы тартып кетейин, сиздерге тартып көргөзөм. Кандай чоңойду. Бул ургачы деле негизи керек да, турабы? Буну матка кылып алып калып Матка тазарып тур да, но бакайларын караңыздар туугандар, мага көрүнүп атат да. Бул мен сиздерге видео коюп берейин, ушул Розанын ошол эгемендүүлүктө чабып аткан видеосун да мен сиздерге коюп берем, ошоктон да көрөсүздөр. Баракелди 25 Роза 5 5-ci aylanmağı göstereceğiniz çarpı 20.000 metre. 5-ci aylanmağa jönödüңөр. 25-ci Роза. Булар сатылбайт, шынын айтайын. Сатты кыйнап. Туугандар, ушундай ишкерлерибиз көбөйсүн. Машалла, Алла разы болсун. Буну каяктан алып эле Розаны? Бул Розаны жээни менен сатып алганбыз. Бул бизде жүргөндө 3 жыл болуп калды. Анан кийин ошол кахраманга коем деп ушул жакшы ниет кылып ушул бээни сатып алгам да. Анан ошол бээни сатып алып 2 жыл мээнет кылып, биринчи жылы ургач түшүп калды. Анан экинчи жылы Кудай эркек берди да, Кудай берди. Токтоду быйылкысы? Быйыл өзүмдүн берде күлүк айгырым бар, Мырза торду, ошол айгырга токтотуп алдык. Бизде дагы көп айгырлар бар, баары тоодо, тоого ат бастырып атышат да, улакка дайындашыпчы. Анан айгырларыбыз да бар берде, бээлерибиз да бар. Будан бөлөк дагы жакшы ушу линия деп жакшы Кыргызстанда номер 1 болуп аткан күлүктөрдүн линиялары да бар бизде, бээлерде дагы. Бээлер, Бүгүн караңга кирип кетип көп нерсени тарта албай калдык дагы. Могу кулунга эмнени ат койдуз? Пока кое элекпиз. Да бир чоңойгондо тартып кетейин. Кудай Үчөлөрүнүн аты да коюлуп калат. Туугандар, лайк басып коесуздар.